Абдулла бин Аббас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Кайсыл бир адамдын жүрөгүндө Курандан бир бөлүкчө да жатка болбосо, ал кароосуз бузулуп калган үй сыяктуу. Каралбай бузулуп калган үйгө теңөөдө кызыктуу бир өзгөчөлүк бар. Бош каралбаган үйгө жиндер толуп алат. Ушул сыяктуу кайсыл жүрөктө Куран болбосо, ага шайтан көп кол салат. Бул хадисте Куран жаттоону канчалык бекемдеп айтып өткөн. Куран болбогон жүрөктү эң калган үй деген. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: кайсыл үйдө Куран окулуп турса, ал үйдүн үй бүлөсү көбөйөт. Ал үйгө жакшылык жана береке келет. Эриштелер ага түшөт, шайтандар ал үйдөн чыгып кетет. Кайсыл үйдө Куран окулбаса, ал үйдө береке жана кененчилик болбойт. Эриштелер ал үйдөн качышат, шайтандар ага кирип алышат. Абдулла бин Масуд радиаллаху анхудан ал эми кээ бирөөлөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтышкан: Куран окулбаган үй гана бош үй болуп эсептелет. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айткан: намазда туруп Куран окуу, намаздан сырткары окугандан абзел. Намаздан сырткары Куран окуу, тасбих такбирден, субханаллах, Аллаху акбар дегенден жакшыраак. Ал эми тасбих садакадан жакшы, садака орозодон жакшы. Ал эми орозо оттон сактай турган калкан. Куранды окуу зикир кылгандан жакшыраак экендиги ачык айкын. Себеби Куран бул Алла Тааланын сөзү. Мында мурда да айтылган, Алла Тааланын сөзүнүн башка сөздөрдөн артыкчылыгы Алла Тааланын өзүнүн жараткан нерселеринен артык болгондой. Садакадан зикир кылуу жакшыраак экендиги башка хадистерде да айтылган. Садака орозодон жакшыраак экендиги ушул хадистен маалым болду. Бул мындан башка хадистерде айтылган сөзгө каршы келет. Анда орозо жакшыраак деп айтылган. Бирок өз учуруна байланыштуу айрым учурда орозо жакшыраак болсо, башка бир учурда садака жакшыраак. Ошондой эле кишилерге карап да өзгөрөт. Кээ бирөөлөр үчүн орозо жакшы. Бул жерде орозо хадистин эң акырында тозоктон калкан деп айтылган. Ал эми Алланын сөзүн окуу хадисте эң биринчи айтылгандан кийин ал канчалык болушу керек? Ихя китебинде жазылган. Али радиаллаху анхудан риваят: кимде ким намазда туруп Куран окуй турган болсо, ага ар бир тамга үчүн 100 сооп берилет. Эгер намазда олтуруп окуса, ага 50 сооп. Эгер намаздан тышкары даарат менен окуса, 25 сооп. Эгер дааратсыз окуса, 10 сооп берилет. Ал эми кимде ким Куран окуган кишиге кулак төшөп укса, ага ар бир тамга үчүн 1 сооп берилет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: силердин кимдир бирөөңөр үйүңөргө келип 3 ургачы бооз, чоң семиз төө турган болсо, силер кубанат белеңер. Биз ооба дедик. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: силердин кайсыл бириңер 3 аятты намазда окуса, ошол 3 семиз жана чоң бооз төөдөн жакшыраак. Ушул хадистин маанисине шайкеш 3-чү хадисте да айтылып өткөн. Бул хадисте болсо Курандын намаздын ичинде окулгандыгы туурасында айтылган. Намазда Куран окуу намаздан сырткары окугандан жакшыраак экендигин бооз төөгө окшотуп салыштырган. Себеби жогорку хадисте 2 ибадат айтылган: намаз менен тилават, Куран окуу. Ошондой эле бул жерде 2 нерсе айтылган: төө жана анын ичиндеги баласы. Мен 3-чү хадисте жазгам. Бул сыяктуу хадистерде салыштыруу эмес, окшотуу максат. Себеби бир аяттын сообу дүйнөдө жок боло турган 1000 төөдөн жакшыраак. Усман бин Абдулла бин Аус ас-Сакафи радиаллаху анхудан риваят: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Куранды жатка окуса 1000 даража сооп берилет. Ал эми аны карап окуса, анын сообу 2000 даражага чейин көбөйтүлөт. Куранды жатка билгендердин көптөгөн фазилети айтылып өттү. Бул хадисте айтылгандай, Куранды карап окугандын сообу көп. Себеби карап окуганда тереңирээк ой жүгүртүү жана пикир кылуудан башка да бир нече ибадаттарды камтыйт. Куранга кароо, аны кармоо жана башка ошол сыяктуу. Ошондуктан карап окуу абзел. Ар бир риваяттын мааниси ар кандай болгондуктан уламалар жатка окуган жакшыбы же карап окуганбы деген 2 ойду айтышкан. Бир тараптагы уламалардын ою боюнча, жогорудагы хадисте айтылгандай жана карап окуганда Куранга көзү тигилип тургандыктан
катасыз окуйт. Ошондуктан карап окуу жакшыраак делинген. Экинчи тараптагы уламалардын ою боюнча, башка риваятта айтылгандай, жана жатка окуганда берилүү менен окуганга себеп болот жана бирөөлөр көрсүн деген ойдон да алыс болот. Ошону менен биргеликте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адаты да жатка окуу болгон. Ошондуктан жатка окуган жакшы дешет. Ушул эки ойдун ортосунда имам Навави рахматуллаху алейхи мындай деп чечим чыгарган. Адамга жараша ар түрдүү болот. Карап окуганда Куранга ой жүгүртүп окуса, анда ага карап окуган жакшыраак. Эгерде жатка окуп көбүрөөк ой жүгүртө турган болсо, анда ага жатка окуган абзел. Хафиз рахматуллаху алейхи дагы Фатхул Бари китебинде ушул чечимди жактырган. Усман радиаллаху анхунун Куранды көп окугандыгы себебинен эки Куран жыртылгандыгы тууралуу айтылган. Амр бин Маймун рахматуллах алейхи Шарх Ихя китебинде жазып кеткен. Кимде ким эртең мененки намазды окугандан кийин Куранды ачып 100 аят окуса, ага бул дүйнөгө барабар болгон сооп жазылат. Куранды карап окуу көздүн көрүүсүнө да пайдалуу деп айтылган. Абу Убайда радиаллаху анху хадис мусалсал хадистин түрүн айткан. Анда бир риваят кылган киши айтат: менин көзүм ооруган эле, устазым мага Куранды карап окуганга буйурду. Имам Шафи рахматуллах алейхи кээде куптан намазынан соң Куранды ачып багымдат намазынын убагында жапчу. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.